Сиздер менен талкуулай турган темабыз тамеки баланын иммунитетине кандай таасир берет? Ушул тамеки боюнча атайын кошуп кеттим. Бул өтө маанилүү. Баланын иммунитетин талкуулай турган эң коркунучтуу ыкма ушуну тамекинин түтүнү. Балким араңыздарда үйдө тамеки чеккендер болушу, бирөөнүн кайнатасы чегиши мүмкүн, бирөөнүн өзү чегиши мүмкүн. Эң коркунучтуусу апалар чегиши мүмкүн, азыр уялбай мисалы. Бул өтө кооптуу, бул өтө кооптуу. Бул жерде мен сиздерге макул эч нерсени кошпой эле конкреттүү медициналык көз караш менен айта турган болсом, ошол бала күнүнө, ошол тамеки чеккен үй бүлөдө чоңоюп аткан бала күнүнө 7 миңден ашык химиялык затты өзүнө алат, айла жок. Элестетиңиздер, түтүн аркылуу эле, түтүн менен дем алган адам тамеки чеккенге караганда көбүрөөк зыян табат. Тамеки, кальян, жанагындай электронный сигареттер бардыгы түтүн аттуу баардыгы эмне баланын ден соолугу үчүн зыян. Ошондуктан эгерде үй бүлөңүздөрдө тамеки чеккендер болсо, туура түшүндүрүп айтыңыздар. Тамеки тарткан адамга айтыңыз, баланын алдында тамекиңи тартпа. Тамеки тарта турган болсоң, үйдөн алыс болуп тамекиңи тарт. Бала үчүн ден соолугун, анын ден соолугун талкалаба. Тамеки чегип алып, тамеки жыттанып келип алып, баланы жыттаба деңиз. Ошол дем алуусунан дагы жугушу мүмкүн. Бул жерде аталар да кичине ойлонуш керек. Өзүнүн кичине эмоциясын кетирем деп, тамеки чегем деп, өзүнүн келечек муундагы чоңое турган баласынын организмин уулап, иммунитетин талкалап кыйнабаш керек, урматтуу энелер. Анан тиги араңыздарда эгер тамеки чегип жүргөн энелер болсо, жакшылап ойлонуңуздар. Айрыкча эненин тамеки чеккени бала үчүн өтө кооптуу, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан мындай жаман начар адаттарды таштаңыздар. Бул нерсе сиздер үчүн эч кандай бир кыпынчалык да пайда алып келбейт. Тамеки стрессти кетирбейт, тамеки депрессияны кетирбейт. Бул жөн гана сизди оюнчук кылып ойнойт. Сиз тамекини таштай албай жаткан болсоңуз, билип коюңуз, сиз оюнчук болуп ойноп атасыз. Сиз өзүңүздүн эмоцияңызды управлять ете албай, өзүңүздүн каалооңузду управлять ете албаган адам уже болду. Бул значит оюнчук болуп ойноп атат тамеки чыгарган заводдордун алдындачы. Ушул нерсени билип коюңуздар. Эгер сиз өзүңүздүн каалооңузду башкара албасаңыз, ар ким келип алып сизди оюнчук кылып мына ушинтип ойнойт. Ар ким келип алып өзүнүн витаминин сатат, тамекисин сатат, ар нерсесин сатат. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, өтө мындай нерселерге көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Тамеки тарткан аталардын балдары көпчүлүк учурда тамеки тарткыч болуп чыгат. Тамеки тарткыч атадан тамеки тарткан бала чыгылышы мүмкүн. Эми 100% ошондой деп деле айтыш кыйын, албетте. Бирок баланын дагы тамеки тартып жүрүүсүнө себепчи болуп калышы мүмкүн, урматтуу. Тамекинин зыяндуулугун балага жаштайынан баштап айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. 2-3 жашка чыкканда эле айтыш керек: балам, мону көрүп атасыңбы, муну тамеки деп коет. Эгерде ушуну чеккендерди көрсөң, алыс бол алардан. Себеби дегенде алардын түтүн аркылуу сага 7 миң химиялык элемент кирип кетиши мүмкүн деп айтып түшүндүрүңүздөр, чыгып атасыздарбы? Тамеки чеккендердин алдында турба деп айтыңыздар. Балдар билиш керек ал нерсени. Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына 1 жыл болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата-энелер баягы клиникалар саткан же бир чек-ап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ краевизин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата-энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептен мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип комплекстүү диагностика өткөрөм, ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикамга катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношенный болуп төрөлгөнбү, недоношенныйбы, бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем.
балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса жакшы, мындай потенциалы жакшы, жөн гана эмне колдоо керек болсо ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, баардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган ана пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, и диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде бир жылда, бир жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынын айынан рак оорусу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо мен сизге план кылып түзүп берем. Эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүм алкагында ошол балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн өтө чоң мааниге ээ.